Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз сапат олимпиадасына кантип катышабыз. Анын үчүн биз Google сервисине киребиз. Google сервисине кирип, бул жактан издөөчү серверге sapat.io деп жазабыз. Англис тамгаларында sapat.io mail деп туруп жазабыз. Мынакей мындай кылып жазганыбыздан кийин бул жерде Sebat Informatics сайт деп Sebat'тын сайты ачылат. Бул жакка ачылгандан кийин биз могул жерге кирип New User дегенге киребиз. New User дегенге киргенибизден кийин азыр бир аз айланып атат. Эми бул жакка New Userге логин жазабыз. Логинди англис тамгалары менен жазабыз. Мисалы үчүн мен Zeynep дейин. Zeynep 2005 деп коеюн. 2005. Эми могул жака name дегенге атыбызды жазабыз. Англисче жазсак да болот, кыргызча жазсак да боло берет. Zeynep мына жакта р басылып кетиптир. Эми могул жака Капарова. Андан могул жака электрондук даректи жазбай койсок деле боло берет. Эми бул жака биз паспорт дейт. Бул жерге пароль жазабыз. Мен азыр 0806 1984 деп жазып коеюн. Сиздер дагы ошондой кылып каалаган немен жазсаңар болот. Могул жерге паспорт деген могул жака кайсыл парольду жазсаңар, могул жака дагы кудум ошол парольду окшош кылып жазышыбыз керек. Андан кийин төмөн жакта регистр деген турат. Ушул жерде регистрди басабыз. Басканыбызда мына жерде куттуктайм, сиз ийгиликтүү катталдыңыз. Аккаунтуңуз активдештирүүнү күтүп жатат деген жазуу чыгат. Эгерде мына жерде сайтты кыргызча которуп алсаңар, кыргызча чыгат. Эми ушул жакка биз сайтка киребиз. Бул сайтка кириш үчүн биз мына жерде кирүү деген жерге Zeynep деп логинибизди жазабыз. Логинибизди эч качан унутпашыбыз керек. Zeynep 2005 деп жаздык. Эми бул жерге купуя сөз жазабыз. Эми ал жердеги кириңиз деген жерди басабыз. Бул жерге киргенибизде мына жерге сиз катталганыңыз үчүн мына жерде Zeynep Капарова деп жазылып калат. Эми ушул жерде биз мисалдарды иштешибиз үчүн мына жердеги problems деген жерге киребиз. Problems деген жерге кирсек, бизде мындай болгон. Мен кыргызчага которуп алганым үчүн кыргызча чыгат. Мына жерден каалаганды тилге которуп алса болот. Каалаган тилге которуш үчүн мына жака киребиз дагы. Перевод мына жерден английский, киргизский мен кыргызча которуп койгом. Кааласаңар ушул жерден кыргызча которуп алсаңар болот. Эми бул жактан биз наул кыйынчылык деген турат мына жерде. Ушул биздин мисалдар 1% мындай кылып туруп мына жерде мисалдар. Бул жерде эң жеңил жөнөкөйүнөн баштап туруп мисалдар иштесек болот. Мен мисалы үчүн мына А кошулган Б дегенди иштеп көрөйүн, көйгөй дегенди. Шуну мына жерде бир басабыз. Ушул жерди басканыбызда азыр бизге мисал чыгат. Мынеке бизге мисалыбыз чыкты. Могул жакта мисалыбыздын берилиши могул жакта билинип турат. А жана Б сандары кирилет. Алардын суммасын тапкыла дейт. Могул жерде input менен киргизебиз. А жана Б сандары кирилет. Output булардын суммасы бизде мындай болуп чыгыш керек экен. 2-ге 3-тү кошкондо 5 чыгыш экен. 5 чыгыш керек экен. Бул жерде биз 2-ге 3-тү кошкондо бул биздин саныбыз строка түрүндө эмес, сап түрүндө бир катарда жазылат. Ушул жерге дагы маани беришибиз керек. Ушундай түрдө жазсак, анан биздин мисалыбыз чыккандан кийин сайтка көчүрөбүз. Эми ушул мисалыбызды иштеп push менюсуна кирип, Python'дун idle чөйрөсүнө киребиз. Бул жерден биз файл менюсуна кирип, new file ачабыз. Эми бул жакка биз
Мына жерде мен чоңойтуп алайын силерге жакшыраак көрүнүш үчүн. Эми бул жакка А үтүр Б барабар. Биздин мисалыбызда А менен Б бир сапта жазылсын деген, катарда эмес. Эми бул жерден map бир сапта жазыш үчүн map'ты колдонобуз. Эми бул жерден int үтүр input split эми бул жерде дагы бир кашаны жабабыз. С барабар А кошулган Б. Print С. Эми бул жерде run менюсунан F5'ти басып алабыз. Бул жактан эми биз мисалыбызды сакташ үчүн мына scripts дегенге кирсек болот. Ушул жакка кирип туруп, биринчи мисал деп койсок дагы болот. Каалаган өзүгө түшүнүктүү болгон атты жазып коелу. Биринчи мисал. Эми бул жактан сохранитти басабыз. Сохранитти баскандан кийин эми биз маанилерди беребиз. Биздин мисалыбызда 2-ни берген, андан кийин enterди баспастан пробелди басабыз. Эми 3 маанисин беребиз. Жообубуз 5. Биздин мынакей мисалыбыз экрандагыдай, сапаттын мисалындагыдай жооп чыкты. Эми биз бул жерден чыгабыз. Чыгып туруп, нол биздин иштеген мисалыбызды көчүрөбүз. Мындай кылып көгөртүп туруп, Ctrl-C копия же болбосо мышканын оң жагын басып туруп, бул жактан копияны басабыз. Эми бул жакка киребиз дагы. Мына бул сайтка кирип, бул жерде мына submit деген жерди басабыз. Ушул жерди басканыбыздан кийин биринчи проблемабыз, биринчи биздин мисалыбыз экен. Мына language деген жерден мына жерди карап, биз кайсы программада иштедик? Биз Python программасында иштедик. Мына Pythonду тандайбыз. Тандагандан кийин ол жакка биз кодубузду жазабыз. Иштеген мисалыбызды ушул жакка көчүрүп алып келип коебуз. Ctrl-V же мышканын оң жагы менен вставить деген турат. Мына баскычты бассак болот. Эми биз төмөн жакка түшүп, мына submit дегенди басып коебуз. Басып койгондо мына жерде бизден айланып турат. Эгерде силердин мисалыңар туура чыккан болсо, мына жерде мындай птичка болгон белги чыгат. Ушундай кылып туруп, мына проблемге кирип, ар кандай мисалдарды ушул жакта иштесеңер болот. Мынакей көп балдар C+'да иштептир, силер Python программасында иштесеңер болот. Андан кийинки проблемага кириш үчүн, мисалга кириш үчүн дагы бул жактан problems деп туруп киребиз. Problems киргенден кийин эми сумма. Ушул сандардын суммасын табыш керек. Ушундай кылып туруп, өзүңөрдүн жөндөмүңөргө карап туруп иштеп кетсеңер болот. Балдар, ийгилик каалайм. Олимпиадаларга мыкты программист болгонго аракет кылсаңар болот. Мынакей сайттардан ар кандай мисалдарды өзүңөр аракет кылып иштеп көргүлө. Саламатта калгыла балдар.